өлүп анан кайра тирилгенден кийин адамдар бул дүйнөдөгү ушу динсиз жашаган убактысы үчүн, зикирсиз өткөргөн убактысы үчүн, бербеген садакасы үчүн, бербеген зекети үчүн, акчасы туруп барбаган умра, хажылык үчүн кейийт, өкүнөт. Атаңдын көрү дүйнө, ошондо бекер отурушунда бир саясат сүйлөп отургандан көрө зикир кылсамчы. Ол бирөөнү жамандап отургандан көрө андан көрө тафсир окусамчы. Бирөөнү ушундай бир отургандан көрө бирөөнүн айыбын алып өзүм айыбымды оңдогонго аракет кылсамчы аттиң деп ошо ахирет күнү өкүнбөгөн адам болбойт экен. Аял да эркек дагы. Ал эми капырлар болсо качан Алла Таала эки эчкини, бирөө мүйүзү сынык эчкини, мүйүздүү эчке сүзүп туруп, мүйүзүн сындырып салган себебинен мынекей эки эчкини кыяматтын кыл көпүрө үстүнө алып келип туруп, бири-бирине баягы доо койдуруп, бирине бир өчүн алып берип аткан мезгилде тегерек четти карап туруп, атаңдын көрү, жөн эле болбойт экен. Ошол өчүн алдырып туруп анан кийин эмне кылат экен? Топурак айлап кетет алар. Алар тозок жок, бейиш жок. Ошондо көргөндө аттың ушу топурак эле болуп кетсем кандай сонун болот эле дейт экен, бирок бүтпөйт да, болбойт да. Анын алды тозок күтүп турат, алды жазаканым турат, биягында бейиш турат. Адам ошондо өкүнөт. Бул дүйнөдө бүт эч ким өкүнбөйт эле азырчы. Эч ким өкүн байкасаңар, көп өкүнгүсү келбейт жашоого. Ибадат кылбаган өкүнгүсү келбейт. Керек болсо тоодой күнөө кылып коюп делечи, адамдар чымындын канатында өкүнбөй калат азыр. Ошо кайдыгерлик ошон үчүн бизде вагонго түшүрүп алечи, өзүбүз эле биз тозокко баратабыз дегендей болот да.